Assalamu alaikum, урматтуу менин каналымда көрүшөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Кубанычтуу жаңылыктар. Кече 3-дүнүлүк согуш уланбай калды. Мындай болбой койду. Анткени кээ бир маалыматтар боюнча кече ушул оор ядердик же ядердик куралга окшош тактикалык чоң ошол уроолорду алып келүүчү куралды колдонобуз деп АКШ коркуткан болчу. Анын сырткары бүт ушул көпүрөлөрдү Израилдин учактары бомбалап баштаган болчу. АКШнын учактары даяр турган жана базалардан учкан болчу. Ошол эле мисалы үчүн кечеки күнү кечинде Ирандын расмий мамлекеттик каналдарында бүт жаш балдар, өспүрүм, тынч жарандарды чакыргытты. Иран желектерди алып, ксирдин желектерин, ушул Ирандын желектерин ушул электр станцияларды курчагыла деп, ушул тирилөө ишине калкан кылалы деп. Анан кичинекей балдар, өспүрүмдөр, жаш балдар бүт баарын көтөрүп алышып, бүт баарын чакырышып, алар кээрлерин күчкө, кээрлери өзү барып туруп электр энергия жасатуучу станциялар, башка инфраструктуралык ушундай объекттерди курчап алышты, тирилөө калкан кылып. Эми эгерде ушул электростанциялар жардырсаңар, анда ушул жөнөкөй жарандарды дагы жардыргыла деп, ушу жардырып көргүлө деп ушундай ксир нерсени салды. Ксир мындан мурун 50.000 өзүнүн жаш балдарын митингтерге чыкканын атып салган болчу. Азыр болсо ошентип АКШ эгерде электростанцияларды жардырса, анда ошол тынч жарандар кошо өлсүн деген мындай бийлиги тыянак чыгарып турду. Силерге жагабы ушундай? Менде суроо да, мындай чын эле силер ушуга макулсыңар? Иранга болушкан, мен деген калыс тургум келет, бирок Иранга болушсаңыздар ошо пикириңизди бөлүшүп койгула. Силер ушуга макул болот белеңер, эгерде тынч жарандар мындай өкмөт, мисалы үчүн биздики кайсы бир мамлекеттин Кудайдын бетин аргылсын ушундай нерсе болуп кетсе, биздин объекттерди коргош үчүн барып туруп тирилөө жаш балдарыңарды чыгаргыла, алар калкан болсун, тирилей калкан болсун, өз мындай жөн тынч жандар менен деп ушундай буйрук кылса, силер барат белеңер өзүңөр? Мисалы үчүн мага кызыктырат да, комментарийге жазып койгула. Барат болчумун десеңиздер, анда ошондо бийликке кандай характеристика бермексиздер да, мүнөздөмө бермексиздер. Бийлик силерди сүйгөн, сиздерди сактаган бийлик болот беле ошондо, же кандай болот эле? Ошол маалда сиздердин ушундай суроого, ошо сиздердин жоопторуңар аябай кызыктырат мени. Анан албетте президент Дональд Трамп дал ошол бомбалардын астында кайра эле токтоп калышты. Кайра эле Иран менен жана ошол Пакистан сүйлөшүүлөр жүргүзүп туруп, Пакистандын коргоо министри жана премьер-министри Дональд Трамп менен сүйлөштү. Алар согушту токтотолу, кое туралы, бомбалабагыла деген суроолор менен келди. Анан ошол Иран менен АКШнын ортосунда ceasefire келишими же болбосо от атуу, токтотуу келишими мындай алынды да, ишке алынды. Бул деген убактылуу тыныгуу деп эсептелинет. Бул деген тыныгууга тез учурда ошо Ормуз булугун ачканга жана ошо бул жерден басымдык токтотконго, от ачууну токтотконго талап коюлган болчу. Иран албетте өзүнүн аскердик күчтөрү менен ар бир өтүп аткан кемени көзөмөлдөйт жана төлөмдү алат. Иран менен Аман ошол төлөмдөрдү эки өлкөнүн ортосунан бөлүштүрмөй болду. Аман султанаттагы ошого киришти, ал так ошол Парс булугунун мүйүзүндө турган мамлекет. Анан албетте Исламабадта жакында ушу 5-күнү, жума күнү Пакистанда сүйлөшүүлөр расмий башталмай болду. Ирандын өкүлчүлүктөрү менен АКШнын өкүлчүлүктөрү менен Пакистан ортомчу болот да. Согуш бүтө элек, согуш убактылуу тыныгууга кетти десек болот. Ушул АКШнын жана Израилдин түзмө-түз соккулары токтоду. Израилдин макулдугусуз АКШ анын артынан ушул чечимди кабыл алды. Израиль мисалы үчүн каршы ушул согушту токтотконго. Биз деген ксирди кырмайынча токтотпойбуз деп атышат. Жана Израиль Ливанды эч бир эске албайбыз деп, Ливандан операцияны улантабыз деп айтып жатышат. Жана ушул тыныгууга Иран Ливанды да талап кылган, токтоткон согушту бүт тараптарда. Бирок Израиль четке кагып койду. АКШнын президенти буга макул деген Иранга, бирок Израиль аны укпай койду да. Анан албетте бул убактылуу аскердик тыныгуу, согуштук тыныгуу Израилдин сөзү боюнча Ливанга такыр тиешеси жок деп жарыялап салышты. Жана Иран албетте ушу Дональд Трамптын ультиматумуна, кече түн ишинде бүтүп калган ультиматумуна мындай контр ультиматум десе болобу, кайра талаптарын чыгарган болчу. Ал талаптар боюнча эң биринчиси бул деген АКШ жана Израиль эч качан Иранга кол салбайт. Биринчи талап. Экинчи талап, Ормуз булугундагы бүт өткөн кемелер Иранга акча төлөп турат жана Иран аны көзөмөл кылат. Үчүнчү талап, Иран ошол уранды байытууга жана ядердик программаны өнчүтүүгө бүт укуктары толук сакталат.
эмки талап бүт санкциялар, биринчилик, экинчилик активтерди тоңдуруу бүт ушул санкциялар алынат Ирандан. Анан албетте эмки талабы бүт резолюцияларды Бириккен Улуттар Уюмунун Иранга каршы жана МАГАТЭнин, бул дүйнөлүк ядролук куралдарды жана материалдарды көзөмөлдөөчү Бириккен Улуттар Уюмунун агенттиги бүт резолюциялар жокко чыгарылат дейт. Бүт америкалык аскерлер жакынкы чыгыштан чыгат дейт, бүт коңшу мамлекеттерден кошо деп айтып жатат. Анан бүт ошол согуштар токтойт деп айтып жатат. Анан Хезболла, хуситтерге да каршы аскердик аракеттер токтотулат дейт. Бирок алардын аскердик аракети токтотулабы, бул жөнүндө айтышкан жок. Бүт ушул Иранга тийгизген кедерги кайра артына кабыл алынышы керек дейт. Ошо репарация төлөш керек дейт АКШ Иранга экономикасын бекемдеткенге. Жана финалдык же болбосо акыркы келишим, тынчтыкка алып келип турчу ошо бүт Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши мүчөлөрү менен колго коюлушу керек дейт, жана каралышы керек деп Иран айтты. Анан албетте Иран бул айтып атат, бул эң кичинекей биздин көз карандысыздыгы, эгемендигибизди сактаганга туура келген талаптар дейт. Албетте ошол 40 күндөн кийин, ошол согуштан кийин биз деген мамлекетибизди калыбызга келтириш керек деп жатышат да. Анан Тегеран өз тарабынан бир тараптуу АКШнын үстүнөн бул биздин чоң жеңишибиз деп жарыялап жатат. Жана бул АКШнын жана Израилдин чоң жеңилиши деп жарыялап жатат Иран. Израиль менен АКШ болсо айтып атат, бул деген мындай айтканда Иран биздин бүт койгон талаптарыбызды жокко чыгарып атат. Биз деген коопсуздугубуз үчүн Израиль жок кылам, АКШга ядролук соккулар урабыз деген коркутууларды биз деген жок кыла элекпиз дейт. Эгерде ушул резолюцияга кол койсок, ушундай талаптарга кол койсок, анда биздин согуштун максаттары жеткен эмес. Анда бир согушту биз улантканга аргасыз болот окшойбуз деген сөздөрдү айта баштады АКШ тарабы. Анан негизи Трамп биринчи айткан, бул абдан жаман ушундай нерселер, бирок муну сүйлөшүүлөрдүн башатына алса болот деген, анан кийин кайра атырылып, жок бул деген аябай туура эмес нерселер деп атат. Анткени англис тилинде жана парс тилинде версиялар эки башка болуп кетиптир деп ушул каршы чыкты. Трамп айткан, бул деген ишке алынуучу ушундай кандайдыр бир сүйлөшүүлөргө жарай турган, сүйлөшүүлөрдү баштагууга жарай турган талаптар деп айткан болчу. Анан эми бул болсо шылуундук талаптар деп айта баштады кайра бүгүнкү күнү, fraudulent деп айтып атат да. Анан баары бирок Пакистандын ошо кысымы басымы аркылуу Пакистанда ядролук куралды колдонууга аргасыз болобуз деп айткандыктан, ошол эскалация дагы болбосун деп дагы, же болбосо тынч жарандарды өлтүргөндөн уялды Трамп, анан токтотту да атууларды. Азыр 2 жумага согуш токтотулат, тыныгууга кетишет күчтөр. Иран Ормуз булугун ачат, нефтке баалар заматта арзандай баштады, байкасаар болот биржаларда. Исламабадда 5 жума күнү сүйлөшүүлөр башталат. Анан базар муну деэскалация катары кабыл алды. Бирок Израиль айтып атат, биз деген ошол тынчтык тыныгууга жетишкенде дагы баары бир Иран тарап жана Хезболла тарап Израилге тынбай ракета атып атат дейт. Жана интернетте тараткан видеоларда чын эле Иран дагы эле Израилге тынымсыз атып атат да, ошол ракеталар учуп атат. Албетте Бахрейнде дагы сиреналар болуп атат. Ошол Израиль Иранга так ошол тынчтык келишимди, тыныгууду жарыялардын астына дагы бир соккуларды кылды. Операцияны Ливанда аскердик уламтып жатат. Бирок түзмө-түз ушул Ирандын территориясына тынугуу жарыялангандан кийин, Трамп сөзүн айтып чыккандан кийин ушу менен токтоп калышты да. Анан албетте мындан эмнени күтсө болот? Туугандар сирептейли, бир аз карайлы. Бул деген эми Исламабадты күтөлү, көрөлү. Аяктан Мисирда, Францияда катышмай болду. Исламабадда, Пакистанда ошо АКШ, Израиль, Иран сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Кандай келишимдерге келер экен? Тараптар араң эле турат ошо кайра согушка өтүп кеткенге. Ядролук программа Иран аны сактагысы келет, бирок АКШ менен Израиль буга каршы болот да, катуу каршы болот. Ошол жерден тынчтык келишимге келбеш окшойт да. Анан Ирандын колдоочу группировкалар кээ бир учурларда бүгүнкү күнү Ирандан түзмө-түз буйруктарды албай калып, кайра согуш башташы ыктымал. Ошол эле Хусилер, ошол эле Хезболла, мисалы үчүн ошол эле Хамас ошондой болуп кетиши ыктымал. Хамас азырынча дымдырс, бирок ичинде аябай катуу мындай өзү тазалоо иштери жүрүп атат Хамастын ичинде. Хамас азырынча ошол эле коалиция менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатышат да. Аяктан активдүү иштер баштала элек ошол согушка байланыштуу.
Анан албетте эгерде тараптар кандайдыр бир келишимге келсе, тынчтык узак болушу ыктымал кичине. Бирок бир да тарап өзүнүн максатына жеткен жок. Иран чоң жоготууларга дуушар болду. АКШ болсо миллиарддаган каражаттарын кетирди жана эл аралык ушундай престижин жоготту, Евросоюз менен урушту, НАТОдан чыкмай болду. Ушу көп нерсе ушундай болду. Бирок экономикасы жакшы, пайданы көп алды. Кытайды өнүгүүдөн кичине кести, басаңдатты. Израилде азыр аябай калыптуу кооптонуп атышат, анткени серепчилер айтып атат, эми бул согуш аягына чыккан жок, эми болсо бул согуштун кесепети Израилдин жок кылынышы дейт да. Анткени баарына жеңге тийдик, бирок аягына чыкпадык деп жатышат израилдиктер. Албетте бул абал өтө тез өзгөрүп атат. Кошумча дагы кулактандырып айтып кетейин, биз техникалык, экономикалык негиздемелер жазабыз, бизнес пландар жазабыз. Эгерде сиздерге кредит же инвестор талап кылса, кредит берүүчү банк талап кылса, бизге кайрысаңар болот. Астында телефондор болот. WhatsApp'тан жазсаңар баарлашабыз. Сиздер менен Искендер Шашев экономист жана саясаттануучу болду. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө.